случай. Ну вот пока все. Бактыбек Оразалиевич. Урматтуу мекендештер, бүгүн өлкөдө медицина бул адамдын ден соолугуна кам көрүү эмес, чылгыйдай акча табуунун жолуна айланып калган. Бир атактуу капиталист суроого жооп берип атып мындай дептир: дүйнөдө кайсыл бизнес кылган ыңгайлуу десе, мен түбөлүктүү бизнес боло турган эки нерсени айтайын дептир. Биринчisi тамак аш, экинчisi фармацевтика дептир. Эмнеге десе, адам жейт, демек адам ооруйт дептир. Ушунун өзү медицинага болгон көз карашыбыздын өзгөрүшүн алып келиш керек. Туура эмес тамак жеген адам ал сөзсүз ооруйт. Бүгүн мамлекетте тамак аш коопсуздугу программасы иштебейт. Биз кошуна мамлекеттерден химия, синтетика тамактарды алып келип жеп жатабыз. Bundan 20 жыл мурдагы мамлекеттеги аптекалар менен ооруканалардын бүгүнкү күндөгү саны менен салыштырып болбойт. Илгери 60 жашка, 70 жашка чыккан адамдар ооруса, бүгүн төрөлгөндө оорукчан төрөлүп жатышат. Оору менен күрөшүүнү, ооруган адам менен күрөшүү бул чоң чыгымга алып келет. Ошондуктан биз оорулар менен күрөшүү саясатын аны алдын алуу саясатына алмаштырышыбыз керек. Ошондуктан биз мамлекетте туруктуу тамак аш коопсуздугун киргизишибиз керек. Сырттан ташылып келип жаткан тамактардын бардыгына тыкыр көзөмөл жүргүзүп, адамдын ден соолугуна зыян келтире турган тамактардын ташылып келишине толук түрдө бөгөт коюшубуз керек. Урматтуу мекендештер, бүгүн кимдин гана үйүнө барып, муздаткычын ачсаң, бир полка толо дары турат. Бул эмнеден кабар берет? Бул бардыгыбыз оорукчанбыз, бардыгыбыз ооруп калганбыз дегенден кабар берет. Денисак улут, бакубат ата мекен болсун десек, аны үчүн биз тамак аш коопсуздугуна көңүл бурушубуз керек. Эми мен бир нерсени айтып койгум келет. Бүгүн дары-дармек саясаты таптакыр коррупцияланып кеткен. Бизге таптакыр адам баласынын ооруларына таасир этпеген дарыларды ташып келип жатат. Мамлекет бул жоопкерчиликти өз мойнунан албай, тескерисинче ошолордун заложниги болуп калды. Биз сырттан ташылып келилген дары-дармектерге кошумча наркына 10%дан ашпаш керек деген өлчөм киргизишибиз керек. Бүгүн дарылар 200%, 300%га чейин кошумча баа кошулуп жатат. Бул мамлекет түздөн-түз аткара турган негизги милдет деп эсептейм. Бабыржан Латиханович. Уважаемые кыргызстанцы, к сожалению, коррупция и в этом